Саламатсыздарбы? Кээ бир учурда айтылуучу ойду кыска, так айтпастан ашыкча сөздөрдү колдонуп, сөздөргө ашыкча мүчөлөрдү улап сүйлөйбүз же жаза беребиз. Бул стилдик ката болуп эсептелет. Мисалы, кечээ күнү филармонияда концерт болуп, элдер көп келди. Бул сүйлөмдө грамматикалык ката жок, бирок стилдик ката бар. Сүйлөм канчалык кыска, так болсо, окуган адам тез кабыл алат. Сөз сүйлөм ичинде кошумча маани берип турбаса, ал сүйлөмдө ашыкча эле колдонулган сөз. Мисалы, бул сүйлөмдө күнү деген сөздү алып салсак, сүйлөмдүн мааниси бузулган жок. Ошондой эле эл деген сөз өзү көптүк маанини туюнтуп тургандыктан, ага кайра көптүк мүчө жалгаштыруунун кажети жок. Элдер эмес, эл. Стилдик ката бул сүйлөм ичиндеги сөздөрдү же сүйлөмдөрдү туура эмес куруудан келип чыккан кемчилик. Алар сүйлөмдүн маанисин бузуп, татаалдаштырып, ойду туура жана так жеткирүүгө тоскоол болот. Текстте эң көп кездешкен стилдик каталар. Кайталанма сүйлөмдөр. Бир эле маанидеги түшүнүктү ар кандай формада бир нече ирет кайталоо. Мисалы, китепти окуп билим алабыз жана көптөгөн китептерди окуу билимди өркүндөтөт деп өтө узун кайталанма сүйлөмдөгү негизги ойду китеп билимиңди өркүндөтөт деп кыска берсек, так жана ушул эле маанини туюндурат. Ойду так жана кыска берүүгө басым жасаңыз. Синонимдерди туура эмес колдонуу. Кээ бир синонимдер контекстке жараша гана колдонулат. Мисалы, тоолордун сулуулугуна суктандым. Сулуулук менен кооздук айрым учурда синоним катары колдонулганы менен сулуу тоо деп колдонулбайт. Узун жана түшүнүксүз сүйлөмдөр. Сүйлөм түзүүдө ыксыз мүчөлөрдүн уланышы, кайталанма ашыкча сөздөрдү колдонуу стилдик ката болуп эсептелет. Мисалы, бүгүн мекеменин ичинде жыйын болуп, жумалык иштердин жыйынтыктары талкууланып каралды. Мекеменин жыйынында алгач кадрлар бөлүмүнүн башчысы Максатова аткарган иштери тууралуу отчетун берип, мекеменин тартиби боюнча маселелерине кеңири токтолду. Андан соң финансылык бөлүмүнүн башчысы Касымов мекеменин бюджеттик абалдары боюнча маалыматтарды берип, айрым чыгымдарды жоюу маселесин көтөрүп айтып чыкты. Бир караганда туура эле сезилет, бирок текстте ашыкча кайталоолор, ошондой эле мүчөлөр ыксыз уланып, ашыкча сөздөрдүн колдонулушу тексттин маанисин солгундаткан. Бүгүн мекемеде жыйын болуп, жумалык иштин жыйынтыгы талкууланды. Алгач кадрлар бөлүмүнүн башчысы Максатова аткарган иштери тууралуу отчет берип, тартип маселесине кеңири токтолду. Андан соң финансы бөлүмүнүн башчысы Касымов мекеменин бюджеттик абалы боюнча маалымат берип, айрым чыгымдарды жоюу маселесин көтөрдү. Жыйынтыгында стилдик каталарды жоюу аркылуу текст кыска жана мазмундуу болду. Тилдин стилдик аралашмасы. Белгилүү бир стилге туура келбеген сөздөрдү аралаштырып колдонуу. Себеби ар бир стилге мүнөздүү тилдик каражаттар бар. Мисалы, иш кагаздарынын текстин түзүүдө стандарттуу үлгүнүн негизинде ойду так жана кыска берүү. Илимий эмгек же илимий макала жазууда объективдүү, илимий терминдерди колдонуу менен логикалык маалымат берүү. Ал эми көркөм чыгарманын тили көркөм сөз каражаттарын колдонуу менен окурмандарга таасирдүү, элестүү көркөм образдарды жаратуу. Публицистикалык макалаларда коомдогу актуалдуу темаларды элге жөнөкөй, түшүнүктүү тил менен жеткирүү. Келиңиз, биргеликте кайсы стилге таандык текст экенин аныктайбыз. Көктөм келип, жайлоо жашыл шөкөтүн жамынды. Булактагы сууга түшкөн күндүн шооласы күмүштөй жаркырайт. Балдар тоонун боорунда чуркап ойноп, шаттыкка бөлөнүшөт. Табият тирилип, дүйнө жаңы дем менен ойгонгондой. Туура, бул көркөм стилге мүнөздүү текст. Урматтуу мекендештер, биздин өлкөнүн келечеги билимдүү жаштардын колунда. Ар бир ата-эне өз баласын тарбиялоого,
жана билим алууга үндөсү зарыл. Себеби билимдүү муун гана мамлекетти өнүктүрө алат. Келгиле, биргеликте билимге, илимге умтулалы. Бул публицистикалык маалымат. 2025 жылдын 1-июлунан тартып, кезектеги эмгек өргүүгө чыгууга уруксаат берүүңүздү өтүнөм. Туура, бул иш кагаздарынын стилине мүнөздүү текст. Эми өзүңүздү текшерип көрүңүз. Сүйлөмдө кездешкен стилдик каталарды табыңыз. Стилдик жактан туура түзүлгөн сүйлөмдү белгилеңиз. Ушуну менен бүгүнкү сабак соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.